бүгүн ушу чогулганыбыздын себеби ушу Баткендеги. АКШнын Калифорния штатындагы мекендештер кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан курман болгон жарандардын жакындарына, айрыкча бейгүнөө каза тапкан 12 жаштагы өспүрүм кыздын ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтышты. Ошондой эле ок тийип жаракат алгандарга үй-жайсыз калган тургундарды сабырдуулукка чакырышты. Кандай гана жардам керек болсо колдоого даяр экенин айтып, алыста болсо да өлкө үчүн кайгырып жатканын, эл жер үчүн жанын сайып, мекенди коргогон эр азаматтарга ыраазычылык билдиришти. Акыркы 4-5 күндө болгон ситуациядан аябай биз дагы бул жакта капатар болуп токтой албай жатабыз. Өзүмдүн туугандарыма ал жердеги тайбеме, тааларыма сабырдуулук каалайм. Сабырдуулук каалаймын. Башыңарды тик көтөрүп, өзүбүздүн туурабызды бербей, өзүбүздүн жерибизди коргоп, ошол жерде жашап, ошончо жылдан бери коргоп жүргөнүңөргө рахмат. Биз бул жактан колубуздан келген жардамдарды бергенге аракет кылабыз. Ошол жерде жашап жүргөн туугандарыма жана бардык кыргыз элине колубуздан келген жардамдарды берип, бул жактан материально жана морально жардам бергенге ар дайым даярбыз. Дуа кылып, аркаңардан дайыма кургуп жардам бергенге аракет кылабыз. Кыргыз калкыма кайрылып кетким келет. Кыргыз элим, Айкөл элим, силерден айланса болот. Ковид бизге түшкөндө, пандемия учурунда силер тикеңерден түк туруп, эл жарандык коом, элибизди сактап калдыңар. Азыр эми мына ушундай акыбал болуп согуш түшкөндө башыбызга, ошол эле Айкөл кыргыз элим, силер тикеңерден тик туруп, өзүңөрдүн каныңарды, жаныңарды аябай, өзүңөрдүн жашооңорду аябай, убактыңарды аябай, эч нерсеңди аябай, баарын бердиңер. Кээ бирөөңөр акыркыңарды бердиңер. Айланайын элим, силерге рахмат. Биз силер мененбиз.